Саламатсыздар урматтуу спорт көрөрмандары, футбол сүйүүчүлөрү. Кайрадан сиздин экранда Sport Life программасы. Бүгүн биз сиздер менен 8-чи тур оюндарына карашып салабыз. Демек, жогорку лиганын биринчи жуптук оюну Маданият Батыш командалары ортосунда болмокчу. Биринчи бөлүктө Маданият жаштары демилген колго алып, катар-катар чабуулдарды уюштуруп баштады. Жакшы комбинацияларды уюштурган жаш футболчулар алгачкы голду да жаратып коюшту. Мындай кооз голдон кийин Батыш командасы тактикалык жүрүштөрүн өзгөртүп, каршы чабуулдарды уюштуруп баштады. Тездик менен уюштурулган контур чабуулдар ийгиликтүү чыгып, эсепти тең алышты. Мына ушундан кийин Батыш командасында чабуул күчөдү. Маданият жаштарынын эбин тапкан команда биринчи бөлүктө эсепти 4-кө жеткирип койду. Анткени менен экинчи бөлүктө Маданият жаштары эсепти теңүүгө болгон аракетин жумшады. Бул командада жалаң жаштар болгондуктан каршы чабуулга тез өтүп жатышты. Мына ушул артыкчылыкты туура пайдаланган команда экинчи бөлүктө эсепти теңеп, оюн 4-4 менен аяктады. Экинчи жуптук беттеш Акниет жана Бакай фонд командалары ортосунда болду. Акниет командасы 7-чи турда спорт комитетин утуп алса, бул жолу оюн жүрүшпөй жатты. Мындан пайдаланган Бакай фонд чабуулда жакшы ойноп, эсепти ачып коюшту. Акниет командасы эсепти теңөөгө болгон аракетин жумшады, бирок анысы жыйынтык бербей, эсепти өзгөртө алышпады. Өткөн оюнда бай түшүмгө утулуп калган Бакай фонд бул жолу чабуулда көп ойноду. Оюну жүрүшүп калган команда эсепти тез өзгөртүп. Бул эки команданын беттеши голго бай оюндардан болду. Аны эмесе кооз голдорду көрөлү. Экинчи бөлүктө эсеп 7-ге жетип, беттеш Бакай фонддун жеңиши менен аяктады. Акниет 8-чи турду упайсыз жыйынтыкта чыдат. Кийинки беттеш спорт комитет менен Озгур командалары ортосунда болмокчу. Озгур быйылкы сезондо упай артыкчылыгы менен 2-нчи орунда келатат. Ал эми спорт комитетинде 10 упай бар. Бул жолку оюну тууралуу айта турган болсок, беттеш башында эле озгурлуктар эсепти ачып коюшту. Эсепти теңөө үчүн спорт комитети чабуулдарды көп уюштурду. Мындан улам эки команда ортосунда тиреш күчөп, курч оюн уланды. Биринчи бөлүктүн аягында Бакыт Маматовдун киргизген голу эсепти теңеп койду.
Анткени менен экинчи бөлүктө Озгур жаштары чабуулду дагы күчөтүп, оюнду ого бетер курчукту. Тездик менен чабуул уюштурган Озгур жаштары эсепти 2-1 кылып коюшту. Спорт комитети экинчи бөлүктүн аягында эсепти теңөөгө болгон аракетин күчөттү. Анткени 7-чи турда утулуп калган команда 3 упай алуу керек болчу. Болгон аракетин ишке салып, акыркы мүнөттөрдө эсепти теңеп, оюн 2-2 тең чугуу менен аяктады. Сегизинчи турдун акыркы жуптук беттеши Бим Алдияр менен Байтүшүм ортосунда болмокчу. Ачык сары түстөгү форма менен ойногон Байтүшүм командасы бул сезондо 16 упай менен алдыда келатат. Бүгүнкү оюнга токтолсок, Байтүшүм беттеш башында биринчи болуп эсепти ачты. Бим Алдияр командасы өз дарбазасы алдында катачылык кетирип, ал голго айланды. Акыркы 3 оюнда Бим Алдиярдын оюну жанданды. Курсаптык команда бир аз такшалып, тез каршы чабуулдарды уюштуруп жатышты. Анткени менен Бим Алдияр экинчи голду да өз дарбазасына киргизип алды. Бим Алдияр экинчи бөлүктө жандуу оюн көрсөттү. Каршы чабуулдарды жакшы уюштуруп, болгон мүмкүнчүлүгүн ишке салды. Анткени менен Байтүшүм бул учурда голдор санын 6га жеткирип койгон болчу. Бул эсепти кыскартууга аракет кылган курсаптыктар оюн аягында 4 голду киргизишти. Бул эсепти кыскартууга аракет кылган курсаптыктар оюн аягында 4-чү голду киргизишти. Жыйынтыктоочу бөлүк 6-4 эсеп менен Байтүшүм командасынын жеңиши менен аяктады. 8-чи турда командалардын жыйынтыгына көз салалы. Маданият Батыш 4-4 эсепте оюнду тең жыйынтыктаса, Бакай фонд Акниетти 7-2 жеңди. Спорт комитети Озгур менен 2-2 тең ойноп, Бим Алдияр Байтүшүмгө 4-6 жеңилди. 8-чи турдун жыйынтыгы менен командалардын жалпы көрсөткүчүнө көңүл буралы. Байтүшүм 8-чи турдун жыйынтыгы менен 19 упай менен лидерлик кылып келатат. Ал эми Озгур 16 упай менен экинчи орунду бере элек. Ал эми Бакай фонд Акниетти жеңип 13 упай менен 3-чү орунга илинген болсо, бул жолу Акниет утулуп 12 упай менен 4-чү орунда келатат. Ал эми спорт комитети дагы бүгүн 1 упайга ээ болуп 5-чи орунда калган болсо, Батыш командасы да 11 упай менен 6-чы орунда келатат. Ал эми Маданият 8 упай менен 7-чиде, Бим Алдияр 1 упай менен акыркы орунда калууда. Бул турда эң көп гол киргизген чабуулчуларды айта өтөлү. Акниет командасынан Курманбеков 10 гол киргизген болсо, Байтүшүм командасынан Арапбаев 8 гол киргизди. Ал эми Маданият командасынан Тураев 7 гол киргизип, ошол эле командадан Токтогул уулу 7 гол киргизди. Ал эми Акниет командасынан Рахмадалиев дагы 7 гол киргизип, мыкты чабуулчулардын катарына илинген.